Bir тармакка бир эле мезгилде 47 бош орунга сынак жарыяланышы аталган тармакты жаңылоого болгон багыт катары кабылдаса боло турган адистер эске салышат. Вакансия ар кайсы кызмат орундарга тандоо тартибинде ишке ашарын Республикалык жол кыймынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек Исаев маалымдады. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын бош кызмат орундарынын боюнча ачык сынак жарыялады. Сынакка катышууга документтер 2021-жылдын 30-апрелине чейин кабыл алынат. Бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кадрлар бөлүмү Бишкек шаары Байлыкана көчөсү 1А дареги боюнча кабыл алынат. Сурап билүү телефондору 63 12 75, ошол учурда 63 12 75. Документтерди кабыл алуу бул 30-апрелге чейин жүргүзүлөт. Учурда кандай кызмат орундар бош калып, ал тармактын ишинин толук кандуу жанданышына таасирин тийгизип жатканын кошумчалады. Бул улук жана орто жетектөөчү курамдар боюнча практика тажрыйба боюнча начальниги 1 орун, издөө бөлүмүнүн укук инспектору 1 орун, уюштуруу инспектордук бөлүктүн инспекторуна 2 кызмат орундар, полктун таптык бөлүгүнүн 1 ротасынын командирине, полктун таптык бөлүгүнүн 5 ротасынын 1 туристтик взводунун улук инспектору боюнча 3 кызмат ордуна, полктун таптык бөлүгүнүн 5 ротасынын 2 туристтик взводунун улук инспектору боюнча 2 кызмат орду. Жалпы 47 кызмат ордуна ачык конкурс жарыяланды. Бишкек шаардык жол кыймынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Исаков сынактын шарттарына токтолуп, тандоонун жол жоболорун тизмектеп өттү. Сынактан татыктуу тандалгандар теориялык жана дене тарбия талаптары боюнча дагы сыноодон өтөрүн ырастады. Шарттары сайтка чыгаргандай эле азыр 47 вакантка 19 жашка толгон аскердик билети бар. Аял кишилерге аскердик билет кажет эмес, катышат. Билими болуш керек, юридикалык атайын орто билим, же болбосо жол коопсуздугу боюнча атайын орто билими жана жогорку билим болуш керек. Айдоочулук күбөлүгү болуш керек. 6 категория болот: А, Б, С. Анан А1, Б1, С1 деген категориялар болуш керек. Булар 30-апрелге чейин заявка берет. 30-апрелден кийин конкурстарына катышат. Физкультуралары бар, тесттери бар, ошолорду тапшырып, анан комиссиядан өтүп, военно-врачебный комиссия деп коет. Ал жерден өткөндөн кийин, анан кийин академияга 3 айлык окууга жөнөтүлөт. Аяктан кайра экзамен тапшырат. Ошол өткөндөн кийин анан бизге кызматка келет бурсамай. Буга дейин уюштурулган сынактарга комиссия курамына катышып келген Дүйшөналы Токтакуновдун айтымында кайгылуу милициясына тандоого коюлган талап өтө жогору. Анын жүрүшүндө чыныгы татыктуу кадрлар тандалып алынарын белгиледи. Көп эле физодон өтпөйт экен. Беседага чейин жарымы жетпей калат. Физодон, анан ВВКдан өтпөй калат көбү. Бою 1.70-тен жогору болуш керек. Талап ошондой 1.70 болуш керек. 1.70-тен төмөн болбойт да. Төмөндөр болот экен, спортсмен, мастер спортторго уруксат берет экен. Министрдин уруксаты менен. Ошентип Бишкек шаардык кайгылуу милициясына жарыяланган сынакка документтерди кабыл алуу 30-апрелге чейин уланат. Андан тандалгандар Ички иштер министрлигинин академиясынан 3 айлык атайын курстан өтүшөт. Кадыр Галилов, 1 радио.